Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Матраимовторго каршы арыз тууралуу эч кимдин статусуна жана байланышына карабайбыз. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта башташты. Шайлоонун шайтан оюндары башталдыбы? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 19 февралда парламент жогорку соттун судьясы Нургүл Сатыбалдиеваны мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотуу чечимин колдоду. Баяндаманы президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаев жасады. Анын айтымында Нургүл Сатыбалдиева өз калыбысы менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Аны кызматтан бошотуу чечимине 78 депутат макул деп добуш берди. Сыдыман Каймана аты менен коомчулукка белгилүү болгон Элмир Сыдыманов 18 февралда Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Белгилей кетсек, Сыдыман социалдык тармакта хейтерлери тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыктык козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 17 февралда Бишкек шаарында саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча элдик штабтан жашыруун угуучу аппарат табылган. Бул тууралуу Супер КЖ порталына жарандык активист Мелис Аспеков билдирди. Активисттин айтымында угуучу аппаратты штабта иштеген балдар таап алышкан. Садыр Жапаровдун тарапташтары ал угуучу аппаратты табар менен укук коргоо органдарын чакырган. Биз бул иш боюнча тиешелүү органдарга арыз менен кайрылдык. Себеби мындай аппарат соттун чечими менен гана коюлушу керек. Мыйзамсыз болгон мындай иш-аракеттер кимдир бирөөлөр тарабынан жасалган провокация болушу мүмкүн, дейт Аспеков. Ал эми ишти каттоого алган 1-май райондук ички иштер башкармалыгы окуя тууралуу төмөндөгүдөй маалымат берди. 17 февраль күнү саат 17:00 Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Илбирис имаратындагы кабинеттеринин биринен тыңшоочу аппарат табылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Жерине барган 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын оперативдик тобу 3-кабаттагы кабинеттердин биринен тыңшоочу аппаратка окшогон буюмду табышкан. Буга байланыштуу ЖД аттуу жаран аппаратты коюп кеткен белгисиздерге карата чара колдонуу боюнча арыз менен кайрылган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө, дешти басма сөз кызматынан. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 18 февралда жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жараны жүрөт. Кытайлык мигранттардын саны жалпысынан 8-9 миңге жетет. Алар негизинен жол куруу жана тоо кен ишканаларында иштешет, деди Ибраимжанов. Коронавирус илдети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Коронавирус илдети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын билдирген. Кыргызстан жылына 13 миңге жакын чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85%-ын Кытай жарандары колдонушат. Тажикстандын Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, буга чейин ички иштер министринин орун басары болуп иштеген генерал-майор Абдулла Навжувоновдун акыркы кызматына киришер замат эле алгачкы ирет өткөргөн маалымат жыйынында Баткен облусунун аймагы тажиктердин жери болгондугу, эч качан кыргыздардын жери болбогондугу тууралуу билдирүүсү кыргыз коомчулугунун нааразычылыгын жаратууда. Тажик генералынын бул чагымчылдык сөзүнө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги да жооп кайтарып, Тажикстандын элчисин чакырып, нота берген. Азырынча Тажик бийлиги бул жагдайга жооп берерлик. Ал эми тажик генералынын калпыз сөзүнө бир топ эле кыргыз генералдары жооп кайтарышты. Алардын ичинен генерал-майор Камчыбек Ташиев өз оюн социалдык баракчасында төмөндөгүчө айтты. Тиешелүү каттуу жоопту беришибиз керек. Жерге тал мургап Кыргызстандын айылдарын, жерлерин кайтарып алуу боюнча аракеттерди башташыбыз керек. Тажикстан менен бардык байланыштарды токтотуу зарыл. Урматтуу президент, сунуштамаларымды эске алып, чечкиндүү кадамдарды таштаңыз. Кашык каныбыз калганча мамлекетибиз үчүн туруп беребиз. Камчыбек Кыдыршаевич ошондой эле жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде бул жөнөкөй адам эмес, облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын, демек мамлекеттин расмий өкүлүнүн сөзү экендигин,
билдирген. Тажикстанда биздегидей саясий эркиндик жоктугун, Тажикстан кече эле Өзбекстандын курамынан бөлүнүп чыккандыгын белгилеген. Андан ары Ташиев Тажикстандын бийлиги кыргыздар жашаган Мургап, Жергетал райондорун Лахш деп өзгөрткөндүгүн, бул аймактар Тажикстандын 4/1 бөлүгүн түзөрүн да кошумчалаган. Ошондой эле кыргыз бийлиги тажиктерге татыктуу жооп бере ала турган кадрларды коюшу керектигин да айтты. Өзбекстан 10 жыл Тажикстан менен чек арасын жаап койгондо сырткы дүйнөгө биз аркылуу каттап 1 сом да төлөчү эмес. Эми күн сайын биз аркылуу өтүп жаткан аткезиптик жүктөрдү токтотуу зарыл. Ал сөзүн 12 февралда айтты. Бүгүн канча күн өттү, эртең булар бизге кол салышы да мүмкүн, деди Ташиев. Булак майдан KG. Ош шаарындагы жана облустагы кылмыштуу окуяларга кимдин катыштыгы болбосун, баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ал айдын Арпа Тектир айылына барып президентке кайрылган жашоочулар менен жолукканда айтты. Министрликтин басма сөз кызматы 19 февралда маалымдагандай, алар Инебез Рахманберди уулу Төлөгөндү Ошто Райым Матраимовдун жандоочулары Кылыч Саркарбаев, Нурбек Райымбеков жана Мунар Матраимов коркутуп үркүтүп жатат. Ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алууңузду сурайбыз деп президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышкан. Министр кылмышка тиешеси барлар жоопкерчилик тарта турганын билдирди. Ошону менен катар сиздердин уулуңар Рахманберди уулу Төлөгөндүн жана анын шериги Эмилбек Кимсанов кылмышка шээктүү экенин жакшы билесиздер. Мына экөөнө тең издөө жарыяланды, качып жүрүшөт. Эгер алар таза болсо, айта турган сөзүбүз бар дешсе, анда бизге укук коргоо органдарына келсин, качпасын деп айтты. Жунушалиев тергөө акыйкат жүрөрүн белгилеп, эч кимдин эч кандай статусуна, байланыштарына, туугандык мамилелерине карабайбыз деп кошумчалады. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев 17 февралда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилди. Буга милициянын мурдагы кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февралда президент Сооронбай Жээнбековго Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деп кайрылганы себеп болду. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнө каршы криминалдык колдонуу аракети болуп жатканын билдирип, ал кайрылууларды каралоо катары баалаган. Төлөгөн Рахманберди уулу менен Эмилбек Кимсановдун өлкөдөн чыгып кеткени айтылды. Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлуу Суу шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоо 12 апрелде өтөт. Бирок бул саясий кампаниянын алдында аталган шаарларга айыл жеринен келип жапырт каттоого турган адамдардын саны көбөйүүдө. 1 январдан 11 февралга чейин шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандар көбөйгөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов 13 февралда парламент жыйынында билдиргендей, Караколго 2797, Балыкчыга 489, Майлуу Сууга 272, Токмокко 6950, Ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого турду. Мисалы Ошто жергиликтүү шайлоо алдында убактылуу каттоого турган жарандардын кескин көбөйгөнүнө байланыштуу прокуратура Ош шаарынын паспорттоштуруу жана жарандарды каттоо бөлүмүнүн жетекчисине эскертүү берди. Соц тармактарда бир эле үйгө 1300 адам катталгандыгы жарыяланууда. Ошто шайлоо алдында жогорку окуу жайынын окутуучулары студенттердин каттоого туруш үчүн паспорттарын талап кылганы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына кабарлар чыккан. Анда окутуучулар бул үчүн студенттердин окуусуна жардам берери айтылган деп билдирди башкы прокуратура. Аталган факт Ош шаардык Ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 39-192 добуш сатып алуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Юрий Сатыр Абдрахматова мындай убактылуу каттоону жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган айрым саясий партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыккан. Ал эми күзүндө парламенттик шайлоо болорун эске алганда шайлоонун шайтан оюндары эмитен эле башталгандай. Булак майдан KG. Ташиев бийликти жигит үчүн берилген чоң сыноо катары кабылды. Кыргызда адамдын ысымы анын мүнөзүн аныктай тургандыгы айтылат. Жашоодогу саясаттагы тагдыр адамдын ысымына жараша болоор да талашсыз. Кыргызстанда харизматикалуу, жарк эткен жылдыздай жанган саясатчылардын бири Камчыбек Кадыршаевич Ташиев экенин айтсак жаңылышпайбыз. Ата журт саясий партиясынын төрагасынын басы өткөн жолу оңой болгон эмес. Тагдыр экен Камчыбек Ташиев кыргызстандыктардын жашоосун кескин өзгөрткөн саясий жана тарыхый окуялардын чордонунда болуп келди. Камчыбек мырза, саламатсызбы, кандайсыз? Рахмат, Кудайга шүгүр, жакшымын. Сизге түз суроо берейин. Саясат сиздин жашооңуздун маанилүү бөлүгү болуп эсептелеби?
Саясат менин жашоомдо эч кандай маанилүү болгон эмес. Мен үчүн көпчүлүктө эле биринчи орунда үй бүлөм, жакындарым, досторум турат. Саясат бул менин жумушум, кызыгуум. Үй бүлө бул менин турмушум. Үй бүлө менен саясаттын ортосунда тандоо кылган туура эмес. Саясат эч жака качпайт. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарына болгон ишеним төмөндөп баратат. Социалдык тармактарда эл өкүлдөрүн сынга алуу күчөдү. Бул боюнча оюңуз кандай? Ооба, андай тенденция бар. Мен ага окшогон билдирүүлөр, ЖМКларга жарыяланган маалыматтар, социалдык тармактардагы комментарийлер менен дыкат таанышып турам. Тилекке каршы элдин күткөндөрүнүн баары акталган жок. Ага жарандар күнөөлүү эмес. Менин көз карашымча, парламентке келген саясатчыларды эки категорияга бөлүүгө болот. Биринчиси бул жеке кызыкчылыктарын гана көздөгөндөр, андайлар өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүп, коргоо, кландарын бекемдөө, депутаттык мандаттан пайда алуу үчүн барышат. Экинчиси бул чындык, акыйкаттуу үчүн күрөшүү аркылуу өз өлкөсүнө кызмат кылгысы келгендер, өзгөрүү болуусун каалагандар. Депутаттардын баарын эле текше сындай бергенде болбойт. Арасында татыктуулар да бар. Депутат болуу чоң жоопкерчилик жана түйшүк. Элге убада бердиңби, аны аткарышың керек. Ансыз урмат сыйдан каласың. А бул өлүмгө тете нерсе. Бекеринен кыргызда уят өлүмдөн катуу деп айтылбайт. Эгерде сен кымбат костюм кийип парламенттен сүйлөп өкмөттү сындасаң эле, бул сенин саясатчыга айланып калганыңды билдирбейт. Керектүү учурда депутат костюмун чечип, жөнөкөй кийинип, өз жарандарына жардам бериши зарыл. Мен иш бөлмөсүнөн чыкпаган саясатчы деп депутат болгум келбейт. Мен иш бөлмөсүнөн чыкпаган саясатчы же депутат болгум келбейт. Ал мага жат көрүнүш. Мен үчүн өлкөдө эмне болуп жатканын билүү, окуяларды жеринен көрүү, көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү маанилүү. Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргызстандагы бүгүнкү абалды оңдоо үчүн эмне кылуу керек? Сиз үчүн кандай режимдеги бийлик ылайыктуу, диктатурабы же демократиябы? Бизге Кыргызстан элине биринчи кезекте акыйкаттык керек. Кыргыздар кулк мүнөзүнөн демократиялуу эл, эркиндик менен сөз эркиндигин сүйгөн эл. Мамлекетти башкаруу акыйкаттыкка негизделиши зарыл. Акыйкаттык жок жерде демократиянын өкүм сүрүшү мүмкүн эмес. Кыргыздар ар кандай кыйынчылык, сыноолорду жеңсе да, бирок акыйкатсыздыкты көтөрө албайт. Диктатура жөнүндө айтсак, мен бийликтин бир адамдын, кландын колунда болушуна каршымын. Бийликтин монополиясын түзүүнүн кереги жок. Анын эл диктатор үчүн кесепети опурталдуу болот. Бийлик демекчи, сиз үчүн бийлик эмне? Мен үчүн бийлик эң ириде жоопкерчилик. Бийликти жигит үчүн берилген чоң сыноо катары кабылдайм. Бул турмуштун сынагы, аны бешке тапшырышың кажет. Кээ бир саясатчылардын жаңылыштыгы бийликти байлык топтоонун булагы катары карашат. Көп учурда бийлик адамды жаман жагына өзгөртөт, бирок бийлик адамды аябайт. Бийлик менен бирге жигит үчүн көшөкөрдүк да өтө коркунучтуу. Мен өзүм кошоматтык менен айтылган мактоо сөздөрдү жактыра бербейм. Эгерде кимдир бирөөнү мактап жакшы сөздөрүндү айткым келсе, ага барып колун бекем кыссам да, азаматсың, мыкты жигитсиң, ушундайыңа жазбай, эл менен бийик экениңди унутпа деп айтам. Бой көтөрүүчүлүк жигитке ылайык келбейт. Мен жөнөкөйлүктү жактырам, баалайм. Мени ата-энем ошентип тарбиялашкан, ал үчүн аларга ыраазымын. Сиз бай адамсызбы, акчаңыз көппү? Күтүүсүз суроо бердиңиз го. Мен материалдык жактан жетиштүү адаммын. Өзүмдү баймын деп айтканды жаман көрөм. Көчөдө калган жокмун, автоунаам, үйүм бар, үй бүлөм багып келатам. Менимче жумушуңдан үйүңө баратып 4 нан сатып алып, соопчулукка жок дегенде 1 сом бере алсаң, анда сен кедей адам эмессиң. Мен мүмкүнчүлүгүмө жараша жардамга муктаждарга жардам берип келем. Мен аны айтып, жар салганды жактыра бербейм. Эгерде жардам бере алсаң, анда жардам бер. Менин принцибим ушундай. Сен кылган кайрымдуу иштер эртеби кечпи өзүңө кайтып келет. Маектишке Медирбек Кургунбаев, Булак Майдан, KG.